Бакыс операциясынын негизинде бүгүн рейдке чыгып атабыз. Өзүңөрдүн жеке коопсуздугуңарга сак болуп, жана жол кырсыгын болтуруу максатында иш алып барабыз. Рейд башталар замат эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочулардын маңдайынан каршы тилке менен айдап келе жаткан Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп, тийиштүү протокол толтурулуп, айып салынды. Унаа башкарууга тиешелүү документтерин үйүнө унутуп калгандар дагы четтен чыгып жатты. Алар менен инспекторлор айып короосун көздөй бет алышты. Шектүү унааларды акмалоо учурунда Лада үлгүсүндөгү унаа жол кыймылынын тескөөчүлөрүн көрүп, токтото электере качып жөнөдү. Көп узабай унааны айдоого мүмкүн болбогон жерге чейин качып дөңгө асылып калган. Көрсө айдоочулук күбөлүгү жана автоунаанын техникалык каттоо жөнүндө күбөлүгү жок экени аныкталды. Чыгарышпагылачы? Күч керек болуп атат. Негизинен жолдо жүргөндө айдоочулар бардык унаага тиешелүү документтерин жанына сала жүрүш керек экени дайыма эскертилет. Бирок ар кандай учурларда унутуп калгандар үчүн түндүк тиркемеси дагы чоң жардам болууда. Рейдтин жүрүшүндө айдоочулардын көбү аталган тиркеме аркылуу документтерин көргөзүп, жолун улантып жатышты. Айрым телефон тартпаган жерлер болуп калат. Ошол жерлерден айдоочулар айдоо күбөлүгүн жана техникалык каттоо күбөлүгүн ар дайым жанында салып жүрүш керек. Санариптешүүнүн алкагында Кочкор районундагы Сарычат стационардык постунда атайын видео байкоо камерасы орнотулган. Анда издөөдө жүргөн унаалар жана айып пулду өз убагында төлөбөй жүргөндөр токтотулат. Жол кыймылынын көзөмөл кылгандар бир гана камера бар жерде эмес, башка жолдо жүргөндө деле эрежени так сактап, адам өмүрү баарынан кымбат экенин унутпай, жолдо жүрүү маданиятын так сактоого чакырышат. Эми айдоочуларга кайрылып кетет элек, ушу ылдамдыкты чегинен ашырбай айдаса, андан сырткары каршы тилкеге чыкпай, унаалар менен болгон аралыкты так сактап, жол эрежесин так сактап айдоого чакырып кетет элек. Облус аймагында өткөн 2023 жылы 190 жол кырсыгы катталса, анын ичинен 36 адам өз өмүрү менен коштошкон. Ал эми 380 адам ар кандай жаракат алган учурлар катталган. Кочкор районунда 69 жол кырсыгы катталып, 18 адам мерт кеткен. Жаңырган жылы облус аймагында 21 жол кырсыгы катталып, 5 адамдын өмүрү кыйылды. Нуруза Абылаев, Бахтияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.